Жашоодо кимге кандай мамиле кылсаңыз, жакшылык жасасаңыз дагы, жамандык жасасаңыз, жакшы сөз айтсаңыз, же болбосо тескерисинче көңүлүн оорутсаңыз дагы, бумеранг сымал өзүңүздүн башыңызга кайрылып келет экен. Ошол себептен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз дагы жашооңузда жакын адамдарыңыздын көңүлүн оорутпай, тескерисинче жакшылык жасоону эч убакта унутпаңыздар деп айткыбыз келет. СТВ телеканалында араптанын дүйшөмбү жана ошондой эле шейшемби күндөрү ар бир 19:30-тан 20:30-га чейин түз эфирдик программада Бумеранг программасы сиздин кызматта. Бул программада сиз акцияларга катышып, бул жерде биринчи орунга муздаткыч, экинчи орунга фотоаппарат, үчүнчү орунга чаң соргуч, бул жерде атайын аппараттарды дагы алып кетүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Ал үчүн сиз видео жөнөтүшүңүз керек, же болбосо СТВ деп жазылган оригиналдуу сүрөттөрдү жөнөтүшүңүз сөзсүз зарыл. Андан тышкары Планета Максимус деген биздин демөөрчүлөрүбүз бар. Ал демөөрчүлөрүбүз сиздерге акция уюштуруп жатат. Эгерде костюм, ушундай пиджактарды Планета Максимустан барып кийим сатып алсаңыз, лотереяга катышасыз. Мындан тышкары Galaxy G7 маркасындагы үлгүсүндөгү чөнтөк телефондорду дагы утуп алууга мүмкүндүгүңүз бар. Дей коюңузчу, урматтуу көрүүчүлөр, бул программада кандай гана сонун кызыктар бар. Анын баарын көрүү алуу үчүн сиз болгону СТВ каналына күйгүзүшүңүз керек. 670479 номерин дагы унутпаңыз. Байланышка келиңиз, сиздерден келген номерлерди, жоопторду мындайча айтканда, суроолордун жоопторун кабыл алып, анан кийин белектерди ыйгарабыз. Эми бир нече көзүрмөмдөн кийин сиздер менен кайрадан жолугушалы. Биздин Бумерангда ар дайым эксперименттер бар эмеспи? Коомубузда, ушул Кыргызстаныбызда, Бишкек шаарында жашаган инсандардын мүнөзү, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде аларды текшерүү максаттуу эксперименттерди жүргүзөбүз. Жыйынтыгы кандай болгонун бул жолу дагы сиз көрө аласыз. Бир нече көзүрмөмдөн соң жолугалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай негизи тарыхта белгилүү адамдарды азыркы жаштар канчалык деңгээлде тааныйт деген суроого биз Бумеранг программасы жооп алууну чечкенбиз. Ошентип биз Бишкек гуманитардык университеттеги эле ошол Кыргызстандагы беделдүү жогорку окуу жайлардын студенттерине барып, алардан ушул белгилүү эле инсандардын сүрөтүн көрсөтүп эксперимент жүргүздүк. Алар тааныйбы же болбосо тааныбайбы деп. Мисалга алсак, Абдулас Малдыбаев өңдүү залкар инсаныбыз бар. Конфуций деген дагы инсандар бар дегендей. А сиз өзүңүз билесизби, урматтуу көрүүчү, алар ким экенин? Биз студенттерден, шаар тургундарынан сурап көрдүк. Эгерде сиз билсеңиз, азаматсыз, билбеген биздин көрүүчүлөрүбүз болсо, азыр түз эфирдик программада эле дароо ушул суроонун жообун билип алыңыз. Белгилүү композитор, ырчы, актер, кыргыз профессионал музыкасына негиз салуучулардын бири Абдулас Малдыбаев 1906 жылы Кемин районунда төрөлгөн. Учурда Кыргыз улуттук опера жана балет театры дал ушул инсандын намынан коюлган. Аталган залкар инсанды учурдун муундары тааныйбы? Байкоо салалы. Сүрөттөгү инсан кайсыл инсан деп ойлойсуз? Тааныбайсыз, сүрөттөгү кайсыл инсан деп ойлойсуз? Ошентип экспериментибизди улантабыз. Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде улуу Кытай ойчулу Конфуцийдин атынан коюлган факультети бар. Эми ушул факультетте билим алган студенттер аталган инсанды билеби? Манастанго Бакаята деп ойлойм. Жооп берип коесузбу белге? Конфуций. Билбегендер болсо эми билим деңгээлди жогорулатууга туура келет экен. Урматтуу көрүүчүлөр, аракет кылыңыздар. Мына ушул биздин кадрыбызга, суроолорубузга жооп берип калган инсандарыбызга кайрылалы. Албетте, кыргызстандык биздин мекендештерибиз билимде илимдүү болуп турса, кандай гана керемет, туурабы? Ал эми биз Бумеранг программасынын командасы дагы да болсо сиздерге кийинки рубриканы дайындап койгонбуз. Ал элдик баатыр деген рубрика, урматтуу көрүүчү. Эл арасында сиз тааныган инсандар, мына ушундар эрдик жасаган инсан болсо, анда түз эле СТВ телеканалына келиңиздер дагы, же болбосо телефон номер аркылуу бизге кабарлаңыздар. Биз барып сюжет тартып, жана жыйынтыгында ушул эрдик жасаган элдик баатырларды студиябызга
программабызга алып келип медаль тапшырууга дайын экенибизди айтабыз. Ар бир программабыздын жүрүшүндө өткөн программабызда да билсеңиздер керек, ушундай эрдик жасаган инсандарды чыгарганбыз. Бул жолу биз Нурболот Зайырбек уулу деген инсан менен тааныштыргыбыз келип турат. Ал инсан улуу курактагы жардамга муктаж болгон инсан, чоң апа, чоң энелерди мындайча айтканда барып жардамын аябай жардам берип турат экен. Барып үй шыпырыппы, же болбосо бир нерсени алып бериппи, баягы улуу муундагыларга керек болсо маасысын дагы тартып берүүгө муктаж болгон инсандар болот эмеспи? Келиңиз, мен бул жерде сөз менен эмес, сизге сюжет менен көрсөтөйүн. Тааныш болуңуздар. Батыр рубрикабызда Нурболот Зайырбек уулу өз ыктыяры менен 78 жаштагы Мария аттуу оору соотундагы апага кам көрүп, 3 жылдан бери багып келет. Жака бабушкама келердин астында өзүнө кабар берип, мен күлүштү бекитип койгом. Энтип киребиз. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Как вы? Да ничего, спасибо. Пока здоровая. Здоровы, да? Да. Мен келдим, бабушка суу алып келип бер дейт. Бул жака эч жака кыймылдай албагандыктан суу алып келип берип коюш керек. Ошо азыр бул челекке алып флягадан суу алып келип берем да. Ар дайым келгенде бул жерде баягы мусор топтолуп кетет да. Анан мусор топтолуп кеткенде мен дайым мусорларын алып, идиштерин топтоп бул жака жыйнайм да. Анан идиштерин дайым топтойм дагы, анан идиштер топтолуп көбөйүп кеткенде бир жумада бир келип генеральный уборка кылабыз. Горшогу дагы толуу экен. Горшогун да тазалайбыз. Хорошо. Горшогун тазалаштан көбү макул болбойт да, бул абдан эмеси бар, сасыктыгынан азыр камерадан көрүнбөшү мүмкүн, бирок абдан көп эме кылат да. Коркуп ушинтип тазалап, чайкап, алып келип ордуна коюп койгом. Бул бир жумада бир толуп калат. Ушинтип бир жумада бир келгенде кабарын алып, анан кышындасы абал абдан оор болгондуктан бул жерден от жагып, көмүр алып эме кылат. Дайым жыл сайын бул жерге от жагып берем, ушул жерден. Жарык деле ысыбайт негизи. Акыркы жылдары өз абалы оорлогондуктан эч кими жок болгондуктан эч ким от жагып бербейт да. От жагышын жок деген 2 саат керек. Мыналардын баарын өзү 3 жыл мурун келгенде ушулардын баарын өзү колу менен оңдоп, ичин буну ачып, мынанын ичине баардык эмелер толуп калган экен. Не деп коет эле, ыш капкара болуп. Бунун баарын башка волонтерлордун жардамы менен бирге келип баарын тазалаганбыз. Мы познакомились как раз здесь. Нурболот. Биз ушул жерде таанышканбыз. Нурболот мен үчүн эң жакын адам. Нурболотко чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ден соолукта болуп, көп жашасын, мага жашоого үмүт берип келет. Дай Бог ему здоровья. Пусть он живет вот долго со всеми. Вот так. Он дал мне жить. Хоть как-то я живу. Вот этот кефир срок не испортился еще? Нет, недавно, да, только купили? Өзүм курактуу, чоң жашына карабай, көбүнчө жаштарды мамлекеттин жашоосуна толук катышканга биз жөн эле ар ким өзүбүздүн жашообузду ойлоп жүрө берсек, эч нерсе өзгөрбөйт экен да. Кыргызстанда эмне болуп атат, кандай көйгөйлөр бар, ошолорго катышып ар бирибиз өзгөргөнгө аракет кылалы. Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон болот деп. Байыртадан эл ичинде айтылгандай, каарманыбыз Нурболоттун жасаган иштери сырттан караган адамга жөнөкөй көрүнгөнү менен анын артында боорукерлик, кайрымдуулук, камкордук дегеле опол тоодой зор эмгек жатат. Эл ичинен чыккан ак жүрөк кең пейил баатырыбызга баа берүү менен катар терең ыраазычылык билдиребиз. Гүлназ Медин кызы, Эрмек Райымбеков, Бумеранг программасы. Нурболот
Кудайырбек уулуна окшогон ушундай эр жүрөк инсандар сиздин дагы таанышыңыз болсо, эл арасында болгон болсо, урматтуу көрүүчү, эсиңизге салабыз, СТВ телеканалына түз эле бизге билдирүү жөнөтүңүз. Же болбосо 0707 73 95 74 номерине байланышка чыгыңыздар. 0707 73 95 74 номерине байланышка чыгыңыз. Себеп дегенде элдин арасынан чыккан мына ушундай эр жүрөк инсандарды кыргыз эли баары таанышы абзел. Мына муну болсо СТВ телеканалы биринчилерден болуп чыгарып жаткан учурам. Эми эсиңиздерге салып өтөлү, бизде "Мен сени сүйөм Кыргызстаным" деген акция жүрүп жатат. Бул акцияга катышуу үчүн сиз СТВ деген сөздү өзгөчө форматта сүрөткө тартып, жазып, же болбосо бизге жөнөтүшүңүз керек. Же 30 секундка чейин бир көчөдө кыргыз элин даңазалаган, кыргыз жерин даңазалаган видеону бизге жөнөтүшүңүз керек, урматтуу көрүүчү. Көптөгөн СМС билдирүүлөр келип жатат. Абдан көп, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ошолордун бирин азыр сиздерге окуталычы, кандай СМСтер келип атат. Бизге чыгарып берсеңиздер, кесиптештерим. Мисалга алсак, дүйшөмбү күнү жиберсек кечип калбайбызбы деп мындай бүкү-түкү деп коебуз го, абдан кабатырланып бул жерде жетишип калалы, ушул акцияга катышалы, биз дагы ушундай муздаткыч утуп алалы деген дагы инсандарыбыз аз эмес. Колдон келишинче өзгөчө жасаганга аракет кылып жатабыз дейт. Жетишер бекенбиз деп кыжалат болуп жаттык эле. Сиздерге чоң рахмат деген мына ушундай алкыштар абдан көп, урматтуу көрүүчү. Ал эми кийинкисичи, бизге кийинкисин да көрсөтүңүздөрчү, урматтуу мен кесиптештерим. Салам дейт. Бумеранг программасы качан болот деген дагы ушундай СМС билдирүүлөр келип жатат. Бүгүн эле келген экен. Билесиздерби, урматтуу көрүүчүлөр, Бумеранг программасы болгону 3-чү жолу 3-чү эфирге чыгып жатат, бирок ошентсе дагы көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүздүн арзусуна ээ болгону бизди кубандырбай койбойт. Кийинки дагы бизге кандай СМС билдирүүлөр келип жатканын бизге чыгарып бериңиздер, кесиптештерим. Көптөгөн сүйүүсүн билдирген жүрөкчүлөрдү жөнөткөн экен. СТВ телеканалындагы жакшы көрөм дейт. Албетте биз да сизди жакшы көрөбүз, урматтуу 51 абоненти. Бул жерде толугу менен чыгарып салган экенбиз. Рахмат, муну биз алып эле койсок болот. Жана дагы барбы бизде? Дагы бар, азыр бизге чыгарып берсеңиздер. Спасибо каналу СТВ, что дает людям такую возможность выступить на ТВ, выражать свои чувства. Вы лучшие дейт. Сиз дагы эң мыктысы, урматтуу көрүүчү. Мына ушундай СМС билдирүүлөр биздин программабыздын соңунда, урматтуу көрүүчүлөр, 300-400 же болбосо андан мен мындай эле эсептегенде эле бир мындай көз караш менен эле айтып атам. Видеолор абдан көп. Бирок сиздерге эсиңиздерге салалычы, көрүүчүлөр, "Мен сени сүйөм Кыргызстан" дегенде Кыргызстаныбызга болгон сүйүүбүздү даңазалап көчөгө, ушундай шараккан суунун боюнда Ала тоого дегендей, Ала тоону дегендей өзүңүз түшүп, ошол кадрга кичинекей балдарды эле тартып бербеңиздер. Улуу муундагылар силер да катышыңыздар. 1, 2, 3 кадрда 10, 20, 100 адам болсо деле эң мыкты болот. Анан бир бөлмөнүн ичине эле түшүп эле "Мен сени сүйөм Кыргызстан" деп видео жөнөткөн бул туура эмес. Жыйынтыгында ошол башкы байгелерди өзүңүздөр берде добуш берип, анан кийин ким татыктуу экенин сиздер билесиздер. Ага чейин болсо сиздерге жагымдуу чыгарманы кезекте берели. Сиздерге бул чыгарманы тартуулагандан соң биздин өнөктөшүбүз студияда болот.
шырқап жүрек тәттінің. Күз келер, бізге кел табиғатқа шаба салма әппағым. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қоссаң бізге. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қоссаң бізге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей эле биз Бульвар 122 программасында жана Бумеранг программасынан дагы Планета Максимус деген өнөктөшүбүз тууралуу маалымат берип келип жүрөбүз. Бул Планета Максимус деген компания Кыргызстанда ушундай сапаттуу эркек адамдарга жана ошондой эле окуучуларга дегеле пиджактар, костюмдар иши кылса бардыгын сапаттуу деңгээлде тигип чыгарып жүрөт. Аны сиз сатып алам десеңиз, албетте сиз Биң Түркүн соода борборунун 1-кабатына барып, сатып алып, өзүңүз каалаганын тандап алууга мүмкүндүгүңүз бар. Анан дагы бир нерсе, 1-мартка чейин мына ушул Планета Максимус сиздерге акция уюштуруп жатат. Бул акцияда барып сатып алсаңыз кийимдерди, сиздерге лотерея берет. Ал лотереяга катышып, сиз баалуу билектерди утуп аласыз. Кандай билектер экенин алдыдагы роликтен көрүңүздөр. Планета Максимус кийим төгүү фабрикасы жаз майрамдарына карата баалуу белектерди ойнотот. Оюндун шарты жоп жөнөкөй. Биздин айымдар, мырзалар жана балдар үчүн жаңы костюм, пальто, пиджактарды сатып алып, лотереялык билетке ээ болуңуз. Байгелүү билеттердин ойнотулушу 2017 жылдын 1-мартында саат 10:00 өтөт. Белекке 20 Samsung Galaxy J2 телефондорун ойнотобуз. Биздин дарекчу үй проспектиси 127. Биң Түркүн соода үйү. Планета Максимус дүкөнү. Ушул Планета Максимус кийим тигүү фабрикасынын негиздөөчүсү, башчысы Өмүрбек Назаров бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман кечиңиз менен. Кош келиңиз биздин студиябызга. Кош келдик. Биз жана сиз айтып калдыңыз, мен кичине чарчаңкы болуп турам деп. Эми биз көрүүчүлөрүбүзгө ар дайым ошол Планета Максимус тууралуу маалымат кылып берип турабыз. Анан бул фабрика мындан тышкары биз айтпай калган маалыматтар эмнени тигет дегендей, кандай пландарыңыз бар дегендей, ошол тууралуу мындай жакшы маанайда бизге айтып бериңиздерчи. Акцияда болот дейт 1-мартта. Негизинен силер туура эле айттыңар, биздин Планета Максимус тигүү фабрикасы 5 тармак менен иштеп келатабыз. Биринчиден бул мына эркектердин пальтолору, бул бир кышкы пальтолору да, андан кийин эркектердин костюмдары, пиджактары, экинчи, андан кийин эжекелердин костюму, бул үчүнчү, анан төртүнчүсү бул окуучу балдар, кыздардын 1-класстан 11-класска чейинки костюмдары. Биз көрсөтпөйлү?
көрсөтөлү. Келиңиз, алып чыгып Бешинчиси бул дошкольный болуп алып кетет чыгып да. көрсөтсөңүз, Мисалы канча жаштагылар? бул эми жаштарга болуп кетет. Бул пальто көрсөңөр болот. Биздин фабрика негизинен үстүңкү кийимдерге ылайыкташканда, мисалы мунун эмеси кааласа мунун ичин алып салса да болот. Калың экен, Калың да, бул кышкы пальто да. Жазгыда кылып койсо болуп турбайбы, мунун ичин алып? Монусун алып салса болот. Кээ бирөөлөр балким мунусу жок кийгиси келет. Канча сом? Бул магазинде бир 3,5 миң сомдун тегереги. 3,5 миң сомдун тегереги. 3,5 миң сом, бул ошондо биз бутик дейбиз го? Бутик менен базардын баасы бирдей эле турбайбы? Да, ошентип айтсак болот. Азыркы учурда анткени рынок бир орунда турбай атат. Сатуучулар көп. Ошондой айтсак болот. Ошондо азыр эле биздин коногубуз айтты, 5 багытта кийим тигебиз деп. Мына улуу муундагыларга мына ушундай пиджак да бар, костюм да бар. Мисал костюмдарыбыз да бар. Эми буну көрсөтөлү. Эмнеке костюмдарды көрсөк, эмнеке 18 жаштан өйдө болгон ушундай костюмдарды жигиттерге, мырзаларга барып бересиздер. Костюмдарды тигебиз, сапатыбыз жакшы. Кадимки эле, урматтуу көрүүчүлөр, жана мактайт го, бул Турциядан келген, бул Кытайдан келген деп. Биздин Кыргызстанда тигилген, фабрикада тигилген ушундай кийимдер андан кем калбайт, ашса ашат сөзсүз түрдө. Бун тиккенине тең сиз баамда өзүңүз карап турасыз да. Негизи билимиз бар да. Жок, эми бул жерде мындай да. Эмне болуп ушуну баштап калдыңыз? Биздин чоң командабыз бар. Жалгыз мунун баарын жасадым десем мактангандык болот. Күчтүү командабыз бар. Канча командада адам иштейт? Командада 12 киши иштейбиз. Ошо 12биз тең жапа-тырмак жеңилибизди, жерден оорубузду колдон алып келип атабыз. Ошентип гана кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жете алдык да бүгүнкү күндө. Мен дайыма угам да, ушундай барып кандай бул жерде убактыңыз барбы, же болбосо азыр эмне менен алек болуп атасыз дегенде дайыма айтасыздар. Ушундай Россияга же болбосо башка мамлекеттерге дагы экспорт кылып атабыз. Экспорттойбуз. Анан дагы ушундай тигип атабыз тиякта депчи. Аны мен өзүм барып көргөн эмесмин, бирок бир күндө канча даана тигип коесуздар? Бул эми заказга жараша да. Мисалы эгер заказ болсо модельге да жараша болот. Мисалы 200дү да тигебиз, же болбосо 300дү, 500гө чейин бир күндө тигип коебуз да. 12 адамбы? Жок. 12 адам бул кандай десем, бул башкаруу чыларда командабыз, бул бизнестеги команда. Жалпы жумуштагы саныбыз 150 киши да. 150 киши бул тиккендер, ошо кийимдерди, кийим тигүүчүлөр экен да. Жакшы. Көрүүчүлөр, бизнесмендер, же болбосо студенттер, сиздерге да ушундай костюмдар керек болгон болсо, анан көпчүлүк айтат да, мен жана Кытайдын костюмун алгым келбей атат депчи. Андан көрүүчү Планета Максимуска барыңыз дагы, ал жерден сиз ушундай сапаттуу болгон, мен жана айтып өтпөдүмбү, сапаттуу жанагы Европадан келген кийимдерден ашат, бирок кем калбайт. Мына ошону келип сатып алсаңыз болот экен. Кийинкиси? Мисалы мына бул жерден пиджакты көрсөтсөк болот. Биз сапатыбызга жооп беребиз да. Мисалы келип алган кардарлардын баары эле ыраазы болуп кетишет да. Анан баскан жолубуз узун болуп келатат, жанагы көч бара түзөлөт дейт. Акырындап рынокто өзүбүздүн ордубузду таба алдык да бүгүнкү күндө. Мисалы мына канча жыл болду иштегениңиздерге? 15 жылдан ашты. 15 жылдан ашты. Негизинен биздин багыт бул экспорттоо багыты да. Бул Россия, Казакстанга экспорттоп келебиз. Экспорттоп, анан 15 жылдан бери Россияга да.
Анан кийин мындай да бар экен да. Кыргызстандан тигилет экен дагы. Аны болсо башка мамлекеттин этикеткасын чаптап туруп башкалар да сатат экен. Жок, эми бул рынокто көрүнүш туура эле. Анткени баары ушул жолду басып өткөн, ошол эле дүйнөлүк брендтерди карасак деле алар деле ушундай жолду басып өткөн да. Ал туура эле мисалы бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн бренд менен жиберебиз, Planeta Maximus деп. Ошол ордубузду таап алдык. Россиянын рыногунан дагы, Казакстан рыногунан дагы. Кудай көрсө өзүбүздөн да. Туура. Муну айтып атканымдын себеби негизи жана мен айтканды сапаттуу гана ушундай кийимдерге басым жасап туруп анан өзгөртүшөт экен. Менимче ошол себептен дагы жана сиздин ушундай сапаттуу тигилген кийимдер болгондуктан башка мамлекетке экспорттолуп жатса керек да. Анан мен билишимче ушул республиканын биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ушул мектеп формалары дагы ушундай формада тигилиш керек деген мыйзам чыккан. Аларды эң биринчилерден болуп сиздер кабыл алып анан тиге баштадыңыздар, Мисалы келсеңиз көрсөтөм. Эми муну бардыгы эле көрүп жүрүшөт, бирок ошонсо дагы. Мисалы мына 2 жылдан ашып калды, Кудай буйруп. Анан мына мектеп формасы чынында ошол мыйзам чыккан убагында ошонун негизинде биз ошол форма тигип келатабыз. Форманын өзгөчөлүгү бул балдардыкы, кыздардыкы ошо 8-класска чейин бул кочкул кызыл өң болсо, анан боз өңдө бул 9-10, 11 класстарга бул өңдү тигип келатабыз да. Анан сапаты жакшы. Мисалы, могул оймо чимелерди дагы түшүрүү үчүн буга дагы өзүнчө машина керек болуш керек. Вышивка машина. Бул атайын вышивка машина менен тигилет. Бул эми жана умайенен ушул жамандыктан сактасын деген кыргыздын белгиси. Бул ошо кыргызга таандык болгон оймолор. Негизи бул проект негизи ишке ашты деп ойлойм. Анткени биз башындасы мектептерге барып жүргөндө ата-энелердин көбү баш оору катары кабыл алганда, биз өзүбүз ошо мектептер менен анан азыр болсо ата-эне көрдү андан бери, көрсө балдарды баарын бир нукка салат экен, балдардын баары бир тегиз болуп, жакшынакай кийинип, тартиби күчөп, жоопкерчилиги өсүп, жакшы болуп атат. Эми формадан эле. Формадан эле. Дагы адамга чоң таасир берет эмеспи? Бул аябай жакшы болду. Анткени муну кийген бала жоопкерчиликти сезе баштады. Бул эми көзгө көрүнбөгөн нерселер да. Мен айтар элем, эң чоң инвестиция бул окуучу, ата-эне, ар бир ата-эненин өзүнүн баласы да. Орто эсеп менен жылына бир ата-эне шерине ар кандай тойлор болуп олтуруп 5-тен 10-го чейин тойго барат экенбиз да. Балага инвестиция жасайлы. Анткени биз ар дайым лозунг катары айтып келебиз. Эмени жашооңузду, келечегиңизди өзгөрткүңүз келеби, анда балдарды окутуңуз деп. Анткени балдарды окутуп гана биз өзүбүздүн жашообузду түп тамырынан бери өзгөртө алат экенбиз да. Муну убакыт көрсөтүп атат. Түшүнүктүү. Анан мен мындай уккан маалыматтарым бар да, сиздердин фабрикадан керек болсо ушундай атка минерлер дагы келип кийим сатып алып кетишет. Ооба. Эми мындай да, ошо атка минер, ошо байкелерибиз бар, арасында министрлер бар, арасында депутаттар бар, патриот кишилер бар. Алар келип бизди мактап, алар чынында келсе Европадан кийинчү кишилер, анан бизди мактап, көкөлөтүп, анан жакшы сөз дем күч берет да. Ой, азаматсыңар деп, мен мына кийип атам деп. Учурунда Алмазбек Шаршенович өзү биз выставкада турганда өзү алып, өзү кийген биздин костюмду. Биз аны менен сыймыктанабыз. Пальто кийген жок беле? Жок, костюм. Окшош ушундай пальто көрүп калдым эле. Костюм кийген. Пальтобузду студент балдар кийип жүрөт. Негизи биз патриот болушубуз керек да. Патриот болуп гана жана Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзү бар.
элибиздин өмүрүнүн узундугу бул тилибизге байланыштуу болот депчи. А тилибизди сактасак, патриот болсок, ошондо гана биз күчтүү мамлекет кура алабыз да. Бул эми баягы философиялык көз караш менен айта беребиз, бирок баары бир ар бир баланын жүрөгү кыргыз деп согуп отуруш керек да. Анан келип эле айланып келип эле биз эмне дейбиз? Биз ошол өзүбүздөн жасалган кийимдерди сатып алгыла деп айтар элек да. Анткени бул эмне бизге берет? Биринчиден жумуш орун түзгөнгө жардам берет, экинчиден ошол налогтун түрлөрүн төлөгөнгө жардам кылат. Алыска барбайлы Корея убагында ошо Кытайлар рыногуна киргенде Корея премьер-министри баш болуп ушундай кадамдарга барган. Анткени рынокты өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк бизге эч ким күйбөйт да. Туура, анан кийин бир нерсени эске салып өтөлү. 1-мартка чейин сиздерде акция жүрүп жатат, туурабы? Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз ошол акцияга катышсаңыз, мына ушул жерде турган костюмдардын, пиджактардын бирин барып утуп алууга мүмкүндүгүңүз бар. Ал акцияга катышуу үчүн сиз кийим алышыңыз керек, эми толугураак өзүңүз түшүндүрүп берип кетсеңиз. Анан телефонда утуп алат дейт, ошол телефон абдан мага кызык болуп турат дейт. Биз мындай болду да. Негизи акцияны жаңы жылга чейин 10 телефон койгонбуз. Анан 1-мартка 10 телефонду койгонбуз да. Жаңы жылдын алдында баягы кыска убакыт болуп биз жакшы уюшулуп жетишпей калдык да. Биз ошол 10 телефонду мына 1-мартка жылдырдык. Ошондо жалпы 20 Samsung Galaxy J2 телефонун ойнотобуз, Кудай буйрса. Оюндун шарты жөп-жөнөкөй. Сизге жаккан кийимди келип тандап алыңыз, өзүңүзгө сатып алыңыз дагы. Бир лотереялык билеттин ээси болуңуз. Ал лотереялык билетти ошо 1-мартта ойнотобуз. Бул жолку оюндун өзгөчөлүгү бул, чынын айтсам, бир 5-6 киши лотерея билеттин ээси болсо, ошонун бирөөсү сөзсүз утуштун ээси болот да. Анан бизде биздин өзгөчөлүгүбүз бир чындыкты тутабыз. Мисалы, лотереяда көрүп жүрөбүз да, бурмолоо же болбосо бир эметиш жок. Мындай айтканыбызды жасайбыз. Балким убактысынан кечиктирип атабыз, балким ошондой, бирок айтканыбызды жасап келатабыз да, Кудай буйрса. Ошо телефондун ээси болгула кийимибиз жакшы. Ошо жана депутат, министр байкелерибиз кийип жүрөт. Арасында бар. Алардын катарында мен деле ушул компаниядан алам деп мактанып кийип барып келсеңиз болот экен. Дарегин айтайын, Чүй проспектиси 127, 1000 Түркүн соода борборунун 1-кабаты, телефону 90 20 58. Мына жанатан бери биздин көрүүчүлөрүбүз көргөн болуш керек. Аны эмесе Үрөп айке, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Сиздерди ушул жерде студиядан көргөнүм абдан кубанычтамын. Негизи эле сиздер менен иштешүү абдан мындай жагымдуу десем болот. Тиккен кийимдериңизден сатып алуучу кардарлар абдан көп болсун. 1-мартта өтө турган акцияңыздар жогорку деңгээлде өтсүн деп айтабы. Сиздерге чоң рахмат. Учурдан пайдаланып куттуктап кетсем болобу? Болот. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин энелер, биздин апалар, эжелер, карындаштар, баарыңыздарды мына алдыда келе жаткан 8-март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Албетте аял кишиге эмне керек? Аялга таандык болгон бакыт керек. Ылайым ар дайым жүрөгүңүздөрдө сүйүү, жакшылык жашасын. Ылайым ар бир күнүңүздөр жакшылык, ийгилик менен коштосун. Силерди чындап жакшы көргөн, чындап коштогон жакындарыңыздар көп болсун. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Жеңемди дагы, кесиптештериңизди да куттуктап коебуз. Рахмат. Ушул жерде туруп туруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз "Мен сени сүйөм Кыргызстаным" деген акция тууралуу сөз кылып келебиз. Ошол акцияга жиберген видеолорду, сүрөттөрдү азыр сиздерге көрсөтөлү. Андан соң бизде көрүп кел деген рубрикабызды дагы сизге көрсөтүүгө мүмкүндүгүбүз бар экен. Ошону көрүп келиңиз. Ал жерде сүрөттөрдү мозаика кылып, мындай өзгөчө жасаган дагы инсандарыбыз бар экен. Аны менен тааныш болуңуз. Андан кийин эстрада жылдыздары биздин конокто кимдер экенин убагында көрөсүздөр. Урматтуу кыргызстандыктар, СТВ телеканалы жана Хайтайм билим берүү мектеби менен биргеликте "Мен сени сүйөм Кыргызстаным" аталышындагы жаңы уникалдуу патриоттук акциясын баштайт.
Акцияга катышуу үчүн сиз 30 секунддук видео жөнөтүшүңүз керек. 30 секунддук видеодо "Мен сени сүйөм Кыргызстаным" деген сүйлөмдөн башталган патриоттук сөздөр камтылышы зарыл. Эң оригиналдуу жана өзгөчө болгон видеолор түз эфирдик программада мына ошондой эле СТВ телеканалынын эфиринде бир күн бою көрсөтүлөт. Оригиналдуу видеолордун ээлерине 1-чи орунга муздаткыч, 2-чи орунга профессионалдуу фотоаппарат жана 3-чү орунга чаң соргуч берилет. Мындан тышкары СТВ телеканалын жана ошондой эле Хайтайм билим берүү мектебинин кеңселерине келип, сиз атайын төш белгилерди дагы алып кетүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Акцияга катышыңыздар. Биз сени сүйөбүз Кыргызстан. Бул биздин Токмок шаарындагы Бурана комплекси. Бийиктиги 25-24 метрдей. Келечеги кең Кыргызстандын. Ушундай кооз жерлери, комплекстери көп. Биз сени сүйөбүз Кыргызстан. Кыргызстаным, өсө бергин, өркүндөй бергиниң. Дил жаралып көккө теңир кутунан, адамзаттын дөөлөтүнө буйрган, адам деген түп сөзүнөн кыргыздын, Кыргызстаным аяламга жаңырган. Кыргыз тили жүрөгүм, манас ата тоо туткан, кыргыз тили мекеним, менин өлкөм Кыргызстан. Sen улусуң Кыргызстан. Русли мачо. Салам Кыргызстан. Мен сени сүйөм. Мен силерге азыр Майнкрафттын бийин билеп барам. Ар бир көзөрмөм баалуу. Мындай көзөрмөмдөр сүрөттөрдө сакталат. Кесипкөй фотографтар бир картинага бир үй бүлөнүн жаш жойлардын окуясын камтыган ыкмаларды ойлоп тапты. Ал фото мозаика деп аталат. Фотомозаика деген өзү негизи аты айтып тургандай эле ушул сүрөт, майда сүрөттөрдөн чогулган чарма деп деле койсок болот. Кадрларды ушундай кылып баарын чогултуп туруп, анан ушул башкы бетине өзүңө эң жаккан сүрөттөрдү тандап туруп, ушундай кылып койсо, бул жакшы. Анан дагы баса белгилеп кетчү, бул эксклюзив, оригиналдуу белек. Фото мозаика аркылуу көп адамдарга жагымдуу маанай тартуулаган Азат Сыдыгалиевдин студиясы сүрөт белектерге толгон. Сүрөттүн бул ыкмасы дагы оңой жол менен ишке ашкан жок. Ага 6 ай сарпталган. Ушул сыяктуу фото мозаиканы интернеттен биринчи жолу көрүп, кандай кылынат кызыгуу болуп, аны аябай изилдедим. Где-то 6 айда изилдеп, анан аны эмнеге печать этиш керек, кантип кылыш керек, ошолордун баарын уже баары билингенден кийин анан ушундай студияны ачтык. Орто өлчөмдөгү картина үчүн 100дөн ашуун сүрөттөр керек болот. Өң түстөр дагы эске алынып, ар бир картинанын өлчөмү жана өз орду бар. Бул процесстердин бардыгы тең атайы программанын негизинде ишке ашат. Ата-энеге, үй бүлөгө, жакшы көргөн инсанга бул уникалдуу белек. Эң кичинекей размерибиз ушул размер деп коебуз, стандарт. Бул размер 60га 40 размери 1300 сом болот. Эң чоң размерибиз деп ошо эң чоң бир размер, будан дагы чоң кылсак болот, 2 метрге 85
кылсак болот, адамдын турган ошо бою менен десек болот. Үйлөнүү үлпөт тоюндагы сүрөттөр аябай көп, аны биз бүт баарын альбомго чыгарып же 1-2 күн эле чыгарып коебуз депчи. Бул жерде бүт ошол тойдогу күн, той болуп өткөн күндөгү сүрөттөр чогулган. Анан кийин ушундай жаштакай бул жерде жаштардын ата-энеси, ушу туугандары, достору. Жашоодогу ролуңда өзүңдүн бактылуу экениңди бил. Ал бактылуу көзөрмөндөрдү чырк эттире сүрөткө тартып жүрүүнү унутпаңыз. Өз мезгили келгенде сүрөттөр өздөрү сүйлөйт. Бегим Айбактыя кызы, Асылбек Курманалиев, Бумеранг программасы. Өкүл ата, өкүл апа, же болбосо өткөн биздин программабызда жеңе менен кайын сиңдилердин ортосунда болгон мамилелер кандай деген суроого жооп алганбыз. Бул жолу биз дагы конокторубузду чакырганбыз дагы эже сиңдилерди бул жерде кандай өстү дегендей негизи мамилелери тууралуу билүү үчүн конокторду чакырып алганбыз. Аты жөндөрү Салима Балтаева, маданияттын мыкты кызматкери, жана ошондой эле Сонунбү Балтаева. Бир тууган эжеси Айпери Амирова. Туурабы? Жээн экен, бирок бизге сиңдим деп айтты. Кутман кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Ушундай түз эфирдик программаларда биринчи жолу, экинчи жолу сиз менен кездешип атам, Салима эже. Ага чейин ушундай сыналгыда чыгып жүргөн инсандар сырттан эле билип жүрөбүз да, саламатсызбы депчи. Мына ушул жерде жүз көрүшүп, кыргыз эли менен дагы амандашып турганыбызга абдан ыраазымын. Эми биз эже сиңдилер тууралуу тема кылып жатканыбызга байланыштуу. Мына Салима Балтаева эжебиздин бир тууган эжеси мына ушул Сонунбү эже экенин сиздерге көрсөтүүнү туура көрдүк. Айтыңыздарчы, эже сиңди болгондон кийин баягы эжелүүгө эскитон деген эле эң биринчи макал мээге келет экен. Сиздерге да ошондой болду? Кайдан чоңоюп өстүңүздөр, каякта төрөлдүңүздөр дегендей? Биз Алайдын Жошолу деген айылында төрөлгөнбүз. Экөөбүздөн 10 класска чейин эч жака барбай, эч жака окууга кетпей, мектептерге дагы кетип калат го. Бир мектепте окудук. Удабыз, менден 2 жаш улуу эжем. Анан чындыгында эжелүүгө эскитон аябайттың ушунун эскисин кийип эле чоңойгом мен. Мен бечара деп. Мисалы, эмнеси жакчы эле эжеңиздин? Бул дегендай да, ишти аябай жакшы кылат да эжемчи. Анан бизде үй бүлөдө 6 кыз 4 балабыз да. Анан мен кыздардын эң кичүүсүмүн, менден кийин 3 эркек. Анан мен да ошо эркектерге кошулуп калганмын. Бизге чейинкилер жумушту аябай жакшы кылчу да. Анан атам жана эркек баланы алып келди деппи, мындай эркелетип койчу. Мага чейинки эжелерим аябай жумуш кылып, анан мага келгенде эле эми балага тийишпей эле койгулачы десе, анан ушу жумуш кыларды атам жанында отура калчумун. Бай, кээбирлердин мындай эмебиз болчу экен да. Жумуш кылгысы келбегенде себеп табыш керек да. Себеби мындай: ичим ооруп атат, колум кесип алдым деген сыяктуу болгон турбайбы? Мен атам ушундай болчу да. Анан бул эжем жумушта бат-бат кылат да. Анан эле мындай ийин чыгарып, менден чоң эжелерим бүт эле ошондой кылат. Анан мен эле ошо эркектерим мен атам менен мал карашат элем, атты токуганды, аркандап келгенди, тушаганды бүт баарын билет элем. Ал түгүл атам койду союп берип койсо, калганын мен жасай берет элем да. Эркектин ишине көбүрөөк жакыныраак болуп, аялдын ишин мындай айла жок кылат элем, атам жок да. Болбосо ушу эжем жасачу да бүт баардыгын. Сиздин маанайыңыз жоктой. Иш кылганды эстеп кетти. Маанайыңыз тиш кетти. Ошолор эсиме келип кетип. Микрофонго кармап сүйлөсөңүз. Ошолор эсиме түшүп кетти, ойлоп атпайм. Эмнелер эсиңиз кетишип атат? Биз менен бөлүшүңүзчү, кыргыз эли дагы билсинчи. Салима Балтаева эжебизден эжесинин оозунан бала кези тууралуу эскерүүсүн. Бала кезибизде кандай десем, мен бул айтып кеткенде уда чоңойдук экөөбүз. Канча жаш ортоңузда? 2 жаш. 2 жаш. Анан бирибизге атаандашып, апам бөлүп берип койсо, сен тиги бөлмөнү жыйна, мен бул бөлмөнү жыйна деп бөлүп берип койсо, мен деги ашыкча буюмдарды бул
жыйнаган бөлмөгө алып барып ыргытып ийчи. Ал болсо бул алып келип мага ыргытып ийчи. Атаандашуулар көп эле болчу. Ошол сапат кичинекей кезинде эле токтотпосо, кийин чоңойгондо деле ошол сапат кете берет дейт. Калдыбы же болбосо дагы деле барбы? Андай сапаттарыбыз ошол бала кезде кичине кезибизде болчу. Кийин андай калган жок. Андан да башка эмнесин айтсам, бул өзү айтканда ошол эркектин өзү анча-мынча жакыныраак кармасаңыз. Анча-мынча нерселерге кылчу эмес, көңүл бөлбөй ойноп кетип калчу. Жана силер айткан ичим ооруп, чүкө ачкансыңыз жокпу? Андан өзү айтканда атам балага тийбегиле деп көбүнчө эле защита кылып койчу эле да, анан основной эле мен кылчумун. Ана менден улуу эжелерим дагы бүт окуп кетишип, турмушка чыгып кеткенден кийин эң улуусу мен болуп калып эле ошол көп түйшүктү мен аткарчумун деп чындыгы. Сиз канчанчысыз ошондо? Мен үйдө 6-чысымын. 6-чы. Кыздардан 4-чүсүмүн. Сизчи? Мен 7-чисимин. 7-чиси. Сиздин апаңызчы? 5-чинин кызы. Демек 5-чи эжеңиздин кызы азыр келип отурат, Сизге дагы суроо бергим келип турат, бул жерде микрофонду алып алсаңыз болот. Сиздин эжеңиз менин ордума барып кел деп жөнөтүп калдыбы же болбосо кандай болуп калды? Апасы бошобой калды да. Апам бошобойгон мен келдим да ордуна. Мына буга чейин Сонунбөө эженин сиңдиси Салима эже болгон. Эми сиз эки эженин тең сиңдиси сиз болуп калдыңыз да. Анан айтат го, үйдүн кичүүсү болгончо күчүк болгон жакшы бирөөнүн деп. Мен толугу мен айтпай эле коеюн эми. Ошондой да учурлар кезигип калабы? Ооба, болот. Мисалы кээде чачалатып калышат, мисалы бир нерсе эле кылгың келбесе, сен бирөө кичине болду деп туруп кылып ал депчи. Ошондой учурлар болот тамашалап. Өткөн эфирде Салима эже менен кезиккен кезде айтты эле да, мен уйсаганды билем, сүт тартканды билем дегендейчи. Жок, адашып калдым окшойт. Сиз ушундай айтып аттыңыз эле. Үйдө макалдашып сүйлөгөндө деп, бирок уйсаган жөнүндө айта элекмин. Анда сиз тууралуу мага мактаса керек да, жалган маалыматтарды айтып. Ал мен мунун ушу жумуш кылганын айтып берейин да, теги деген уже мен окууну бүтүп бул калды, улуусу болуп үйдө калып калды. Анан эми баягы көп түйшүктөр ата энеге жардам бере турган ушунда мойнунда болуп калды. Анан бир жолу апам бир больницага жатып калса, бул камыр жууруптур, тандырга нан жонда. Биз тандырга нан жапчык да ал кезде. Чоң чара менен толтура камырды жууруптур дагы, туз салбай коюптур. Анын болсун туз салбаган камыр ачыбайт, тандырга эч жаба албайт. Бүт бардын кайра жанагындай машинада өткөзүп, камыр кесип, ким эле толтура камыр кургатып жайып коюптур, бир чара камыр. Анан уйсаганын, если честно сказать, эсимде жок. Уйсаган, сабаган, для кызыкчылык үчүн саап көрүшү мүмкүн, а так уйду эле саач эмес. Эми мен билгим келип турат да, сиздердин апаңыздар кандай эреже менен, кандай тарбия берип өстүрдү? Үйдө кандай эреже болуш керек эле? Үйдө негизи улууну кичүү сыйлаш керек, угуш керек. Кийимдерди таштап салбаш керек. Талим мындай үлгү болуш керек да. Мисалы мектепте окуганда дагы, жүргөндө дагы сен эжең мисалы ушундай жүрөт деп бияктагы бала уят болуп калбаш керек. Же болбосо сиңдиң начар окуп атат, ийниң начар окуп атат деп чоңдор уят болбош керек. Ушундай эмен көп айтат эле да. Анан калп айтпа деген. Эми балабыз да бирдеме кызыгып кетип, алакып кетип эле бирдемесен калп айтпа, билип коет деп баласын эмне жөнүндө калп айтып аткан. Атам 100 жолу калп айтпа эле дей берет эле. Анан о сөзүң оңдоп, өзүң да оңолуп каласың да. Өзүңө келип фантазияңдын баарын таратып анан чындыкты айтасың да. Анан ошол себептен неме болуш керек, биз мындай көп калп айтпайбыз да, бирибиздин эмебизди билебиз да. Анан жумуш кылбаган жөнүндө айтып атабыз. Менин бактыма эми монтип жумуш, үйдүн тиричилиги, үйдөгү чоң болуп башыма келгенде байкем үйлөнүп, жеңем келип калган да. Ошол себептен жеңем мени куткарып кеткен, кызматтын баарына. Өзүңүзчү жеке үй бүлө бүткөндө ал кайрадан терс таасирин берген жокпу? Жок, эми кылбайт десе таптап
такыр эле кылбаган эмес, мындай олуттуу нерселерди да жасап, мындай нан жаап же болбосо муй саап, ушундай иштерди. Мындай үй тиричилигин, тамак жасаган, үй жыйнаган, башка нерсени баарын эле кылчумун. Мындай бир аз жайыраак, эрке болуп, мындай башкачараак жасасам керек да, анан алын сынбайбы өзү эле жасап койчу да. Бул жасаганда керме кирди бат эле жууп салып, тандыр нанды бат эле жаап салчу да, анан бул өзү мага ишенбей жүрүп, мен сен эле жасатпай койдуң болуш керек. Азыр Айперини карап отурсам, бул жерде эмнеге мен сүйлөбөй атам дегендей отурат. Сиздин апаңыз эмне менен алектенет? Кайда иштейт дегендей, ырчыбы балким? Жок, апам учурда үйдө курка жекеси эле, үйдө эле отурат. Неберелери багат. А сизчи? Мен дагы азыр ошол кичинекей балам менен мен дагы. Бетиңизди ачык коюңузбу, биздин көрүүчүлөрүбүзгө сизди көрсөткүм келип атат. Мен дагы балам менен үйдө отурам, кичинекей кызым бар, Кудай буйрса жакын. Кайсы кесиптин ээсисиз? Мен маданият техникумун бүткөм, режиссер бөлүмүнүн, бирок тилекке каршы мен окуп бүткөн убакта Союз таркап кетти, ошол боюнча мен бул тармакта иштебей калдым. Менин аркаман эле бул окууга тапшырып калды, анан атам окутпайм муну дегенинен мен болбой эле сүрөмөлөп окутуп баары жөнөтүп аракет кылып атама. Ушул мындайча айтканда менин аркамдан келип окуп калган деп койсом. Бул маданият техникумда окуйт эле да, Жалал-Абадта. Анан бир чети мен да буну окуганына суктанып, сыймыктанып, техникумга барып булардын окугандарын көрүп, чындыгында аябай кызыгып калгам да. Бир чети жана эжени көрүп, сиңдөсөт болуп, эжемдин деле таасири бар болуш керек мен окуп кеткенимечи. Анан атам аябай каршы болгон, эми бул маданият техникум окусам мен барып институт искусствого тапшырам десем, баарың эле артист болуп кетесиңби дегендей. Жок, атам мен деген жалып аткан да. Жума сайын барып турам, мен суббота үйгө барып калсам эле урушат. Өзүң бат-баттан келесиң, баланы кезетип ачка коюп, бишкекке окутуп коюп деп урушат. А сиз өзүңүз азыр канча бала болуп калдыңыз? Бир кызым бар менин. Сизчи? 3 кызым бар. Сиздин канча бир тууганыңыз бар? 5 бир тууган. 5 бир тууган, Азыр эми мына эже сиңди деп азыр сиздер тууралуу кеп курдук. Сиздер айтып бердиңиздер бала кезиңизде ушундай кызыктуу окуяларды. Ата-энеңиздер сиздерге кандай тарбия бергенин айттыңыздар. Бирок менин билишимче, баягы көбүрөөк тажрыйбасы барлар айтышат. Мага кандай тарбия берсе атам, мен да балдарыма ошондой тарбия берип атам деп. Сиздердин тарбия берүү ыкмаңыздар башкача болуп жатса керек. Же ошондой элеби? Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей, бизде мисалы ата-энебиз кандай чоңойтсо, ошол алган нерсебизди жакшыраак кылып бергенге аракет кылабыз албетте. Анан чындыгында ошол эле нерсени биз деле улантып балдарыбызга берип атат болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, ата-энем биз үчүн ата-энебиз идеал. Алардын биз үчүн берген тарбиясы, бизге эмгеги баа жеткис, албетте. Мен ойлойм, ошол хотя бы ошол кишилердей болсок, жаман кишилер болбосок керек деп ойлойм. Ошондо ынтымактуу эже сиңдилер болуп өсүү үчүн эң биринчиден эн атаны кепке сөзгө калтырбай. Ошол турмушка чыкса дагы, ошол күйөө тарабынын алдында сындырык болуп калбаш үчүн кантип тарбиялаш керек экен жана эже сиңди бири-бирине кандай мамиле кылыш керек экен, бир жыйынтык чыгара алдыңыздарбы? Эжеси катары сиз айтыңызчы. Кандай десем, эми ошол кандай тарбия алсак ошондо бири-бирибизге биз башынан кандай тарбия? Бул жерде тарбия болгондо эми мен калп айтпаш керек дегенди уктум. Улууларды сыйлаш керек деп уктум. Анан мисалы мен жеке өзүм тууралуу айта турган болсом, мындай да, биздин үй бүлөдө сиңдиң болобу, апаң болобу, атаң болобу, ким болсо дагы керек болсо бир калемин алсаң дагы уруксат сурап, бир сыйра чалып, анан алгын. Уруксаты жок алба.
деген сыяктуу. Жоопкерчилик. Ушундай да барбы сизде? Албетте. Албетте андай дагы бар, бирок мен ошон үчүн жана алдын ала айтканда силер кандай суроолор болот ошону айтсаңар биз кичине чындыгын алдын жок мен азыр жок дегенде хотя бы теманы айтып койсоңор да кичине ойлонуп турмакмын азырындай азыр ооба сиз азыр бул жерде толкунданып атасыз, түшүнүп атабыз. Эми муну биз атайын теманы айтпайбыз. Себебин билесиздерби? Себеби сиздерге теманын баарын айтып койсок, бизде көпчүлүк эфирлерде өзүңүздөр билесиздер, мындай эң сулуу отуруп, анан кийин мындай болгондо ошондой болгон деген сыяктуу кичине жасалмаак эфир болуп калат да. Биз ошол эфирден алыстап сиздердин мүнөзүңүздөрдү өзүңүздөрдүн шайыр шатман жүрөсүздөр го. Мына ошондой болсун деп, күлкүлөр бул жерде болсун деген максатта биз сиздерди чакырдык. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Бизде мындай эме дагы жакшы, биздин үй-бүлөдөгү жакшы алган тарбиябыздын бири деп бири-бирине кам көрүү аябай жакшы. Мисалы азыр ата-энебиздин көзү өтүп кетсе дагы мынакей эжелерим, инилеримдин балдарын чоң эне чоң атасындай кылып багып Москвада турат, каникул сайын алып келип кетирип, же болбосом ар бир эжем эле да, мисалы мен өзүм жеке өзүмдү айтсам, ар бир эжем мен да чыгармачылыгыма кошкон салымы бар да. Мисалы менин кыздарым жаш, балдары жаш, үйүндө унутуп калбасын деп, убактысы болуп турганда ар бири келип эмне кылыш керек, эмне жетишпей атасың деп кам көрүп да турушат да. Анан ошо бири-бирибизге кам көрүү жагындагы аябай эми жакшы тарбия берген болуш керек деп ойлойбуз да. Мисалы бирөө кыйналып баратса баары жапа турмак. Анан бизде той болобу, эми жамандыктан Кудай сактасын, жамандыкта болуп калды, баары жапа турмак. Ушул жагы ынтымактыкка чакырган аябай мындай жакшы экен да. Мисалы көп түкүрсө көл болот дегендей, азыркы турмушта ар кандай кырдаал болуп калса дагы бир туугандар дайыма биргебиз. Жакшы. Ынтымагыңыздар өрчүй берсин. Биз сиздер менен дагы кененирээк сүйлөшөйүн десек убакыт тар болуп калды. Эми ушунча келдик отуруп туралы. Келген конокторубуздун баардыгы ушинтип айтышат. Биз Кудай буйруса дагы ушундай программа ачабыз. 1 саат толугу менен сиздерге арнай турган. Ошондо да жүз көрүшөбүз деген ойдобуз. Майдалабай көбүрөөк чакырып. Рахмат. Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Бумеранг программасынын дүйшөмбү күндүк эфирин соңуна чыгардык. Бүгүнкү биздин программабызда Планета Максимус компаниясынын фабрикасынын негиздөөчүсү Өмүрбек Назаров жана ошондой эле Салима Балтаева, эжеси Сонунбөө Балтаева жана ошондой эле бул жерде Айпери Амирова да болуп өттү. Биз ар аптанын дүйшөмбү жана ошондой эле шейшемби күндөрү кечки саат 19:30-тан 20:30-ка чейин кезигебиз. Конокторубуздун төмөндө айткан дагы отуралычы жетишпей калдык деген сөзү мага ушундай майда жагып турган кезде, албетте бул дагы биздин программабыздын кызыктуу жүрүшүнүн дагы баягы жыйынтыгы болушу мүмкүн. Кызматыңыздарда болсо Жиде Зотбекова болдум. Эртең 19:30-та эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.